Жалал Абад аэропорту азыр жумасына бир гана жолу Бишкек-Жалал Абад Бишкек аба каттамын аткарууда. Аба ырайы өзгөргөн күнү тумандуу кезде рейс үзгүлтүккө учурап турат. Жүргүнчүлөр нааразы болуп кеткен учурлар көп эле болот. 10:30 келдим. 10:30 келип айыптарын сурасам, кыздар айтты, бүгүн болбойт белек деди. Эми учпайт самолет деди. Азыр жакшы болуп аткан жок, погода жакшырап атканда кайта жаман болуп атат деди. Шаардын ортосунда калктуу конуштардын арасында жайгашкан Жалал Абад аэропортунан улам калаада көп кабаттуу имараттардын курулушуна тоскоолдуктар жаралууда. Анткени учактардын учуп конуу тилкесинен 2000 метр аралыкка чейин бийиктиги 14 метрден ашкан имараттарды курууга болбойт. Кыргыз Республикасынын аба кодексине киргизилген өзгөртүүгө ылайык аэропорттун учуп конуу тилкесинен 2000 метр аралыкка чейин 2 кабаттуу имараттарды курууга тыюу салынган. Курулуш жүргүзүүгө жарандык авиация департаментинен уруксат алуу талап кылынат. 1990 Кыргыз СССР авиация агенттиги тарабынан Жалал Абад аэропорту комиссиялык текшерүүгө алынып, жыйынтыгында учактарды кабыл алууга жараксыз деп табылган. 1970-2008 жылдагы шаардын башкы планында да аэропорт жайгашкан аймак түшүрүлгөн эмес. Ушундан улам шаардын жетекчилиги кыргыз өкмөтүнө жана тийиштүү тараптарга аэропортту сыртка көчүрүү же аба кодексине кайрадан өзгөртүү киргизүү өтүнүчү менен кайрылды. Бул катта бул шаардын ичинен чыгарып, бул жерге бир жакшынакай микро райондорду куралы деген ниет өз болуп атат. Бир жаңсыл шаар население өзүңөр билесиңер көп. Эми кандайдыр бир кыйырсыктан алдын алуу максатында ошол жака жылдыруу аракеттерин көрүтөбүз да. Эми бул жерде 2000 радиус аралыкта курулуш иштери токтоп турат, чын-чынын айткандачы. Бул же кыскартышыбыз керек ошол радиусту. Анан экинчи максаты түпкүлүгү келечеги бул аэропортту баары чыгарбасак, биздин өнөр жайга дагы, производствого дагы, анан ошондой эле домдорду курууга, стройкаларга дагы көп тоскоолор болуп атат десек болот да. Жалал Абад шаарындагы калктуу конуш аймагында орун алган аэропорт 78 гектар аймакка 1965 жылы салынып, өлкөнүн ички каттамдарына алгачкы рейс ачылган. 71 жылдагы шаардын башкы ген планына ылайык аба майдан аймагын облустун башка районуна көчүрүү жагы каралган. 2016 жылы аэропортту кеңейтүү максатында шаардык кеңештин депутаттары бекитип берген 9 гектар жерди прокуратура жокко чыгарган. Анткени акционердик коомго муниципалдык жерлерди менчиктештирүүгө мыйзам жол бербейт деген бүтүм чыгарылган. Жылдырыш керек, элдин ортосунда эч туура келбей турган жерде да. Чет жакта болсо жакшыраак болот болчу. Эми айлана чөйрөсүн карасаң, баары эле үй түшүп кеткен да. Баары бирде болсо бирде залакасы тийсе керек элге. Мен ушундай деп ойлойм. Кооптуу болот шаардан четиракка жылдырыш керек да. Жалал Абад аэропорту 78 гектар жерди ээлейт. Учуп конуу тилкеси 1780 метрди түзөт. Ошондуктан чоң учактарды кабыл ала албайт. Аэропорт жылына 17 миңден ашык жүргүнчүлөрдү тейлеген. Быйыл карантиндик шартка байланыштуу ишин жакшы баштай албай турат. Бибисара Оразалиева, Руслан Калматов, Шерзат Агамбардиев, 7 канал, Жалал Абад.